Assalamu alaikum. Азыр биткоин графикасын анализ кылабыз. Биткоиндин базы 105.474. Бизде бул жерде эң биринчиси карай кеткенде 106дагы ликвид алынды, мынакей толугу менен көрүп турабыз. Андан кийинкиси уже бизде эки жакын ликвид бар. Биринчиси 103.539, андан кийинки 101.634. Биринчи биз дагы мынакей бул жерде дагы уровень бар, мынакей өзүбүз көрүп турабыз. Мындайча азыр уровень сопротивления болуп калды. Мурунда поддержка болчу, анткени 1-2 жолу мындайча айтканда теши албагандан уже үчүнчүсү тешти, агрессивный деп коелук. Азыркы кезде биз бул жерде данный моментте проторговка болушун күтөбүз. 1 сааттык жана 4 сааттык менен. Азыр меники 4 сааттык графика. Андан кийинкисин жакынкы күндөрү 103дөгү ликвидтин алынышын күтүш керек. Биз если 103дөгү алынса, анда бизге уже 101деги смело алынат. Биз по идее бул жерде 101 тараптарда проторговка болушу мүмкүнбүз. Менин эң чоң позициям как раз бул зонадан өйдөгө кармайм. Анткени үстүнкү all time high'га чейин кармасак болот. Аны бир күндүк менен карайбыз. Анан бир күндүктө дагы кээ бир трейдерлер айтып атат, мунун дагы түшө турган жери бар деп. Мынакей аныкы бул крайне безопасный деп айтышып атат. 98.000-97.000 болуп эсептелип атат. Эгер бул позициядан мени ликвидация кылып кетсе, анда меники мындайча айтканда стоп-пумду тееп кетсе, стоп-лоссумду, анда менин позициям 98ден караштыра берем уже лонгко. Анда мен огош бетер чоң кылып кармайм, мындайча айтканда узак убакытта. Анткени бизде эң үстүнкү all time high 125.763 бар. Аны алыш үчүн декабрдын ичинде эле уже биз накопление алып уже алып коюш мүмкүнбүз. Анткени эң астындагы ликвид алынгандан кийин бизде уже аяк атуу көтөрүлүп болот. Бир свеча менен көтөрүлөт, андан кийин туруп калып кайра 2 свеча менен көтөрүлөт. Анткени шорттогуларга киргендер жана лонгто киргендер уже бул жерден полный бритва болуп калат. Анткени объем мындайча айтканда акчалар кирип өйдөгө уже покупка башталат. Бул бир күндүк графика. Бул долгосрок менен карап койдум. Азырынча 4 сааттык менен караганда бул жерде свечалар көтөрүлүп атат. Значит, бул жердеги кээ бир шортко киргендерди мындайча айтканда ликвидация кылып туруп, андан кийин ылдыйга түшүшү мүмкүн. Эгер көтөрүлүп кетсе, анда бизге дагы крайний уровень бар, продажага деп коеюн. Мен азыр продажага иштебейм, только лонгко, ылдыйкы минимумдардан, важный зоналардан 1-2 зона бар. Үчүнчүсү бул өтө эле безопасный деп коебуз, риск аз болот. По идее, мен оюмча деле бул жерде проторговка болуп, акырындан көтөрүлүп барып, андан кийин бул жерге чейин барып, муну 110ду тешип албай, андан кийин кайра ылдыйга кетиши мүмкүнбүз. Так что бул крайний случай. Азыр мен биринчисинен бул жерде боковикте, флетте туруп калышын карайм. Андан кийинки 103дөгү ликвид, андан кийин 101деги ликвид уже өтө жакын экөө бири-бирине бат эле алынып калат. Бул азыр деп айта албайм. Бул түшүү 1-2-3 күндө туруп калышы мүмкүн боковикте. Может, бир жумадай туруп калышы мүмкүн. Андан кийин барып алышы мүмкүн бул эки ликвидти. Так что может өсүп деле кетип калышы мүмкүн. Анткени уже бул жерде киргендер полный алынды, мынакей. Бул жерде кирген лонгторду, мынакей бул жерден кирген лонг, бул жерден кирген лонг, бул жерден кирген лонгту полный уже ликвидация бритва кылып салды. Значит, азыр бул жерге деле 110га деле барып, андан кийин ылдыйга кайтыш мүмкүнбүз. Шортко киргендер мындайча айтканда өтө опасный азыр бул жерден. Так что ылдыйкы 1-2 минимумдарды күтүп эле анан кирген жакшы. Если бизде берсе эки уровеньде мындай киргенге точка вход берсе, анда үстүнкүгө уверенно кире бериш керек. Бул өзүмдүн жеке оюм болду. Так что биттокту карап турабыз, кыймылдарын.